2 günden beri Premier Minister Жомарт Оторбаев baş bolgan hökümet müçeleri Jogorku Kеңеште жүрүшөt. Анткени hökümet 2013-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет берүүдө. Оторбаевдин өткөн жылы мамлекет үчүн жемиштүү болду деген баяндамасына депутаттар кечөгүнү көп ишенишкен эмес. Ал эми анын өлкөнүн ички дүң өнүмү 10,5% өстү дегени да сынга кабылып, айрым депутаттар баяндамасындагы экономикалык көрсөткүчтөр элдин чыныгы турмушу менен дал келбей тургандыгын билдиришкен. Ошентип жыргаттык деген өкмөттүн отчету бүгүн да талкууга алынып, дали ишенбөөчүлүктөр жаралды. Жыйында депутат Өмүрбек Бакиров жалган билдирүү тараткан жалпага маалымда каражаттарынын оозун кишендедик. Бирок жалган сүйлөп, жалган маалымат берип жаткан өкмөттү ким жоопко тартат деди. Биз көптөшүп журналисттерди жалган маалымат берсеңер жоопкерчиликке тартыласыңар деп биз мыйзам кабыл алдык. Ошол эле мезгилде мына кечетен бери мен байкап отурам, мына өкмөт баш болуп, мына депутаттардын нааразычылыгы бүгүн жалган маалымат берип атасыңар деп атат. Мына ушул биздин өкмөттү ким жоопкерчиликке тартат? Жалган маалымат берип аткан үчүн. Журналисттерди биз ооздуктадык. Жанакы мыйзам менен. Мен сунуш кылат элем, Асылбек Шарипович. Ушул Жогорку Кеңештин сессиясында улуу трибунада жалган сүйлөгөн үчүн чиновниктерди да жоопкерчиликке тартуу боюнча. Мында чыгаргалы өкмөттүн өлкө коопсуздугу боюнча иш аракеттерине канааттанбай тургандыгын кошумчалады. Экономика өстү деп атат. Өскөндүр, бирок кагаз жүзүндө. Ошол эле мезгилде өкмөт коопсуздук маселесин унутуп калып атат. Мына Өзбекистан признавать этпей атат силерди, сүйлөшпөй атат. Тажикстан сүйлөшпөй атат силер менен. Кандай эмне кылып отурасыңар силер өкмөт болуп? Коңшу мамлекеттердин өкмөттөрү силерди признавать этпесе, сүйлөшпөсө. Суроого жооп берип жатып, премьер-министр коопсуздук маселе өкмөттүн биринчи приоритети экенин белгилеп, коңшулар менен иш алып барылып жатат деди. Ал эми коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев коңшулар менен жума сайын телефон аркылуу сүйлөшүп жаткандыгын айтты. Ата журттун лидери Жылдызхан Жолдошова премьер-министрден абалга карата жоопкерчилигин сурап, газ жана свет маселесин көтөрдү. Газ маселесин качан чечесиңер? Жылтан айтпайын, аракет кылып атабыз. Өзбекстан тарабы менен бардык деңгээлде сүйлөшмөгө даярбыз, кат жибер деп атабыз, телефон чалып атабыз, тилекке каршы азырынча Өзбек тарабынан бир да жооп түшпөй атат. Жома датасын айтсаңыз? Датаны айта албайм, себеби биз таптакыр жооп ала албай жүрөбүз. Мына кече ошто уже элдер чыга баштады. Хорошо, чек ара маселеси боюнча жеке жоопкерчиликти мойнуңузга ала аласызбы, эгерде бир кооптуу жагдай жаралып калса? Алам, сөзсүз. Жоопкерчиликти мойнума алам деди премьер-министр. Чек ара маселеси боюнча, энергетика маселеси боюнча. Айтыңызчы, энергия болгон тарифти кайсы мындай ой менен же болбосо элибиз жыргап кеттиби? Акчалары көппү? Эмнеге тарифти көтөрүп атасыңар? Азыр болсо, азыр биз мен мурда да айтканмын, энергетика министринин тарабынан тарифтин саясатын оптимизациялоо сунуштарды ала элекпиз. Алгандан кийин биз жакшылап такташыбыз керек алардын сунуштарды. Антимонопольный агентство бар, Бабырбек Жээнбекович. Силер макулсуңарбы ушуга? Бир 10-15 тыйынга гана көтөрсө болот, бирок энергетика министрлиги айтып атканда 2 сом 20 тыйынга эмес, 1 сомго чейин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Депутат Уланбек Нуркулов адегенде жарандардын маянасын көтөрүп, анан гана электр кубатынын наркын көтөрүүнү айтты. Казакстан менен Россияда $1000 тегерегинде орточо айлык, билесиз да? Ошондой кылып Кыргызстанга орточо айлыкты $1000 кылып бергиле дагы 2 сом 20 тыйындан 2 сом 30 тыйындан кыла берсеңиз эч ким унчукпайт. Премьер-министр Жомарт Оторбаев өкмөт өз мүмкүнчүлүгүнө жараша маяна пенсия менен жөлөк пул өлчөмүн көтөрүү аракетин жасап жатат деди. Ошентип 2 күнгө созулган талкуудан кийин өкмөттүн 2013-жылдагы иши канааттандырарлык деп бааланган токтом парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Бул токтомду жыйынга катышып жаткан 73 депутаттын 69-у колдоду. Каныбек Темиров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.